الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу бир туугандар, урматтуу момун мусулмандар, бүгүн биздин сөзүбүз муамалат, адамдардын ортосундагы мамиле, карым-катнаш туурасындагы bir маселе туурасында болот. Бул залогко коюу маселеси. Барымта деп айтабыз, анан арабча рахын деп айтылат. Бул маселени тандап алгандыгыбыз жөн жеринен эмес, анткени мына барыбызга белгилүү ырчы Омар деп айтып жүрөбүзбү? Омар азыр эмеге камакка алып коюшту, анан инфаркт болуп калды, башка, анан алтиги андай болбойт эле, мындай эле. Чындыгында умрага барып келген, ал эмес, мага дагы бир канча жолу келип, ошол кылып аткан ишинин кайсыл жери арам, кайсыл жери адал экенин сүрөштүрүп, анан кошумча намаз окуп ошол жерден, анан кеткен ыхластуу жигит деп билебиз биз. Анан эми ушундай болуп аткан учурда жанагы карап көрсөк, эми биз аны канчалык күнөөкөр же күнөө эмес экенин биле албайбыз. Ар бир адам адашып калышы мүмкүн. Бирок ошол бирөө ортого түшкөн экен, ортого түшкөн адам ошол кетип калып, ортодон ушинтип ак жерден күйүп калыптыр деген сөз айтылып атат да. Анан ошол себептен улам биздин мусулмандар мына ушул залог маселесин алып берген, ортого койгон, ортого түшкөн боюнча агартуу керек экендигин баамдап, анан ушуну айтып бергим келип атат. Анткени мына ушул азыркы учурда мына Орусияда мекендештерибиз, Казакстанда, башка жерде ушул алды берди соода өтө көп. Анан ошондо залогко койгонду алганда кандай тартиптер сакталыш керек, сакталбаш керек маселесин колдон келишинче айтканга бир аракет кылабыз. Анан Омарды биз жакшы адам катары билебиз. Иншалла күнөөсү жок деп түшүнөбүз. Кудай таалам ага ийгилик берсин, ден соолук берсин. Мына ошондой ыймандуу адамдар көп боло берсе, иншалла жакшы болот. Ал эмес, ошол Омардын фазилеттеринин бирин айтып берейин мен. Ошол мага күндөрдүн бир күнүндө бир кыз келди, жабынып. Мен ошол Омарды жакшы көрүп калдым дейт. Жабынбайт элем. Анан ушул умрага барыптыр деп угуп, анда бул ошол жабынган, оронгон кыздар жакшы көрөт деп мен жолукка түштүм дейт. Ошонун себебинен улам бир адам хидаятка келип атат. Жолук салынып, анан жолук салынгандан кийин, анан эми Умар менен жолук салынган баарын эле сүйө бериш кыйын болуш керек. Адамда бир жүрөк бар. Анан мен эми ыраазымын тагдырыма дейт. Мен ошол жолукка түшүп калдым. Мен ушуну чечпейм, дайыма жолук менен жүрөм. Омар дагы бактылуу болсун, мен дагы бактылуу болоюн деп ушинтип кайра айтып кетти бир карындашыбыз. Пайгамбарыбыздын сөзү бар. Эгерде бир адам сенин себебиңен хидаятка келе турган болсо, анда күн чыгыш менен күн батыштагылардын бардыгынан ошол нерсе сага жакшы деген. Ошондуктан биз жакшы дуа кылабыз, жакшы күмөн кылабыз. Кудай таалам жеңилчилик берсин, кайрадан эл журт караласын, дааватын жүргүзсүн деп иншалла биз тилек кылабыз. Дайыма ушундай бир жакшы жакка жылуу жакшы. Албетте адамдар өнөдү же болбосо башка бир нерсенин бардыгын дароо таштап кетүү кыйын. Мисалы үчүн ырчы болуп атат, ырчылар шариятта туура эмес дегенибиз менен карасаңар барып тематикасы бир патриоттук, ата-энени урматтоо, сүйүү жөнүндө, мекенге болгон сүйүү. Ошол сыяктуу темаларга барып олтуруп жакшы жагына кетип аткандыгын биз билебиз. Адам дайым аракетте болуш керек. Кээде биз гыйбат кылгандар аракет жок жүрөбүз дагы, аракетти кылгандар бизден астыңкы бир даражага өтүп кеткендигин кээде баамдабай да калабыз. Ошол себептен биздин бүгүнкү сөзүбүз барымта темасында.